Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Жаныңыздар аманбы? Кыйналбай иштеп жүрөсүздарбы? Ушул бөтөн элде, бөтөн жерде иштеп жүргөн мекендештерибиздин ден соолугун Аллах Таалам бекем кылсын. Кандай ниет максатта келген болсоңуздар, аман эсен ошол ниетиңиздерге жетип, мекенибизге кайтуу насип кылган болсун. Бүгүн таксилер барды көрдү окшойт, метро Шереметовада катуу рейд болуп тур. Чекеден пробкада болуп кетиптир го. Бүгүн жумушка чыккан маселем мен. Группалар келип атты. Документтериңиздерди толуктаңыздар тагындары. Өтө документ жок жүрүш дагы кыйын болуп калды. Документиң таза болсоң жүрө бересиң. Эми документ жок болсо депорт болосуң да ошол. Анан нол жакында эле дагы бир жаңы мыйзам чыкты го. Ошол метро дейм да, аэропорт Шереметовада мисалы үчүн мурда заказ алганда анча-мынча кирип калганда мен вообще мындай без Яндекс заказ ала элекмин, бирок көрүп эле жүрөт элем да. Кээ бирки таксисттер ошол жерден без Яндекс эле клиент кармап айткан жерине таштап коет эле, такси кызматын сунуштап өзүнүнчө. Мен бошмун, сизге каяка, Москвага же болбосо могул жака десе, анда отур деп туруп акчасын баалашып туруп эле прямой алып кете берет эле. Азыр болсо андай калбай калыптыр эч ким. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителерди берет. Маса, путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Ошол мыйзам чыгарып, кимде ким өзүнүн услугасын сунуштай турган болсо, анда штраф. Ошол жерде азыр уктум, атайын подставадагы кылгандар бар экен. Өз келип туруп, мага такси керек деп туруп, чыккандан кийин, бир аз өткөндөн кийин все уже штраф депчи. Ошого негизи эле эми опытный таксисттер көбү билет. Кээ бирки жаңы чыккан өзүмдүн инилерим менен сүйлөп койтам да. Анан эмне үчүн ошентип атам, кээде ошол сүйлөсөң комментарийда кээ бирки немелер жүрөктү орто турган сөздөр жазып берет да. Умный боло бербейсиз, андай боло бербейсиз депчи. Жөн эле өзүңдүн оюңду айтып койсоң дагычы. Колдон келсе Яндекс менен эле ала бериш керек. Яндекс аркылуу элечи. Без Яндекс кокус мисалы үчүн клиентиң билбейсиң эми кандай клиент алдың сен. Көчөдөн кармайсың, машинадан кармайсыңбы, жолдон тосуп алып, эмне жеткизип коюш десең билбейсиң да клиентти. Балким клиентте запрещен бир нерсе бардыр. Кокус ДПС кармап, ан клиенттин чөйнөң тешерсе, бир мыйзамга туура келбеген нерселер болсо, анда сен дагы соучастник кылып алып кетип калат. Эгерде сен Яндексиң болсо, анда ошол сага өтө көп плюс болот деп укканмын да. Ошон үчүн тынч эле Яндексте иштеп жүрө бериш керек. Анан суроо, могул жерде мен көрүп аткан таксисттер болсо, кандай графикте иштейсиздер сиздер? Ночь иштейсиздерби, ден иштейсиздерби, кайсы убакта иш жакшы болот? Мен мурда ар кандай эле уйкум келген уйкум пышкан малда турат элем. Саат 2деби, абеттен 3дөбү, анан жүрө берет болчу майланыпчы. Да утра. Азыр графикти өзгөрттүм, колуман келишинче. Мурда ошол түндүк уктабайт элем да. Тойго барат элем, тойдон кийин иштеп, же болбосо чай ичип, үйгө келип, анан абетке чейин уктап, абеттен уктап, ошентип иштейт элем да таксиде дагычы. Карап көрсөм,
семья үй бүлөгө көңүл бура албай калат экенсиң да. Уктап, ана уйку бүшкөндөн кийин ишке чыксаңчы. Обедтен кийин ишке чыгып кетем. Уже семьяң дагы сенин графигиң көрүнүп калат экен. Мен обедтен кийин чыгып жатканда алар дагы уктап аткан болот. Түндө иштеп утрам келсең, алар уктабай күтүп турган болот сеничи. Кой дедим мен андай болбойт деп. Колдон келишинче уйкум келбесе дагы эрте жатып, саат 6-ларда тура турган болдум да, эрте мененче. Ошентип атып, графигимди өзгөртүп алдым. Уйкум келбесе дагы көзүмдү жумуп жата берем, уктап каламчы. Саат 9-ларда да уйкум келе турган болду акыркы күндөрчү. Зато баягы үй бүлөңгө көңүл бурасың. Ошон үчүн семьясы менен иштегендер болсо, лучше эрте менен иштеген жакшы экен. Үй бүлөгө дагы көңүл буруш керек да. Эрте менен мисалы үчүн мен үй бүлөм, кызым, келинчегим уктап аткан маалында ишке чыгып кетем. Алар туруп, бети колу жууп, алжак быржак болгончо эле уже обедтен кийин эле уже келип калам да менчи үйгө. Үйгө келип, анан үй бүлө менен кичине көңүл буруп, алар менен сүйлөшүп отургандан кийин кайра уктап калабыз. Ушул график мага жакты. Эмнен айтылган эмес да, түндү уйку үчүн, күндүзүнү иштеш үчүн жараттым депчи. Мен ушул графикке өндүм. Ушундай айтылган. Эми өзүмдүн эми катталуучуларым менен сүйлөшкөнчө ушул үйдөн тартам да эми. Анан сентябрдагы жакындап атат. Документиңиздер алып тургандар. Мен ушул регистрация жасап иштегендерге келе заламын да. Атайын границага чыгып келип, регистрациямды таза жасайын деп ошол адамдарга берип, айрылып фальшивый жасатып алданып калган мекендештерибиз көп экен да. Регистрация жактанчы. Ушул регистрацияң эле фальшивый болсо болду, регистрация чөйрөт экенсиң да. Эң главный регистрацияң таза болуш керек экен да. Ошондой туугандар. Аман болуңуздар. Кайда болсоңуздар дагы, кайда жүрсөңүздөр дагы тынч аман иштеп. Анан анча-мынча видеолорду көрүп калам да менче. YouTube'дан баягы ДПС-тер менен анча-мынча тартышып, законго салып, андай болот, мындай болот деген анча-мынча видеолор көрүп калам да, водительдер менен ДПС-тер тартышкан. Ошол нерсе керек эмес туугандар. Ошол нерсе керек эмес деп ойлойт элем менче. Мына мисалы үчүн ДПС токтоттубу? Жакшынакай күлүп жайнап жооп берип, документтериң жакшы болсо кое берилет. Анан андай, мындай деп тырышкан өтө туура эмес деп ойлойм да менчи. Эң жакпаган ишти аларгачы. Тем более биз өзүбүздүн мекенибизде эмеспиз. Тырышсак алар дагы тырышат да. Анча-мынча таксисттер ошентип видеолорун көрүп калдым да. Андай депчи. Ошол туура эмес деп ойлойм менчи. Жөн эле сылык мамиле жакшы да. Аларга дагы жагат. Ушундай деп жакшылап кете беришибиз керек деп ойлойм. Азыр мен мекендештердин жакшылык тоюна кеттим кызмат кылганы. Той сүннөт тойго кеттим. Мекендештерди чакырып жакшылык тоюбузда кызмат кылып берели дегенде макул деп тойго кеттик туугандар. Ошол көп тойдо жүрөбүз да биз. Кызмат кылып элдин арасында. Ошондо дагы той бүткөндөн кийин акырын чыгып үйүбүзгө кетип калсак жакшы болот деп ойлойм да. Сыртка чыгып алып келе укташып кеткендер бар, кыйкыргандар бар. Ал эч кимге жакпайт да. Ошол туугандар. Аман болуңуздар. Ар бирибиз
жакшы иштеп мекенибизге кайтып Аллах таала насип кылган болсун. Көпчүлүк болсун кечирип койгула. Эми бул менин каналымда. Өзүмдүн каттандыштар менен баарлашканга менин акым бар. Ошол тугандар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.